Дипломат Эринес Оторбаевдин «Мен Илбирс» аттуу китеби жарык көрдү. Анда жаратылышты коргоо, байыркы кыргыздардын ак Илбирс менен байланышы сыяктуу маселелер камтылган. Китеп орус тилинде басылып чыкты. Анын бет ачар аземине кыргызстандык жана чет элдик дипломаттар катышты. Эмгек эми кыргыз жана немис тилдеринде да жарык көрөт. Мага НАБУнун эл аралык Илбирсти сактоо боюнча премиясы ыйгарылып калды. Анан биз аябай ойлондук. Бул ушул премиянын алкагында эмне кылсак деп. Немис өнөктөштөр менен ойлонуп анан ушул идея чыкты. Китеп жазсам, өзгөчө биздин жаштар окуса, Илбирсти сактаса, ушундайда ар бир өзүн «Мен Илбирс» деп эсептесе, китебин аты «Мен Илбирс». Китептен түшкөн каражаттан кайсы бир бөлүктөрүн ушул Кыргызстанда Илбирсти сактоого деген ниетим бар.